саламым сага, я Расулаллах, жүзүң бурмага, я Расул. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Ак ниет окутуу борборунун жетекчиси Тилек Сарылбеков менен маек курмакчыбыз. Бүгүнкү биздин маегибиздин темасы кыйынчылык башка түшкөн кезде Кудайга ишеним арытуу менен аракет кылуу деген темада болмокчу. Тилек, эң биринчи эле суроом сизге ушул Кудайга ишенүү жана ишенимди арттыруунун жолдору кандай? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алгач алкыш жана мактылар жараткан Аллах Таалага болгон болсун, жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болгон болсун. Кудай Таалага ишенүү, ага ишенимди арттыруу, бул тарапка карай турган болсок, жолдору ар кандай. Мындайча айтканда, адам баласы жашоосуна кыйынчылык келсе дагы, жашоосунда жакшылык нерселер болуп турган болсо дагы, ар дайым ошол Кудай Таалага ишенимин жоготпош керек. Тескерисинче, канчалык жашоосунда жакшы нерсе дагы, жаман нерсе дагы болуп турган сайын Кудай Таалага болгон ишеними артып, күчөп туруш керек болот да. Анын жолдору ар кандай. Жакшы иштерди кылуу менен, Кудай Таалага ыраазы болуу менен, шүгүр кылуу менен, кыйынчылыктарга сабыр кылуу менен Кудай Таалага ишенимин арттыра берет. Ошол ишеним арттыруу дегенде жөнөкөй эле адамдарды карай турган болсок, алар ооба биз Кудайга ишенебиз, Кудайга ишенүү аркылуу бардык нерсеге жетишебиз деп коет го. Бирок ошондой эле мисалы жакшылык учурда дагы, жамандык учурда дагы ошол нерседен мындай чыгып кеткен учурлар көп болот да. Мунун себеби эмнеде жана ага кайтуу үчүн мындай кандай амалдар бар? Негизи адам баласына кыйынчылык тууралуу карай турган болсок, адам баласына кыйынчылык келгенде, ошол кыйынчылыкка жараша адамдар төрткө бөлүнөт дейт да. Төрт түрдүү адамдар бар экен. Ошону Кудай Таала өзү Куранда, пайгамбар хадисте ушуларды баяндайт да. Биринчи түрдөгү адамдар дейт, булар бир гана ушул жашоосунда комфорт болгондо, жашоосунда жакшылык болуп турганда гана Кудайды эстейт экен да. Бирок качан ага проблема келсе, качан ага бир зыян келе турган болсо, дароо Кудайды унутат экен. Бул биринчи категорияда адамдар дейт да. Аллах Таала булар тууралуу Куранда "Ва минан наси ман я'будуллаха ала харфин" дейт. Менин жараткан инсандардын арасында мага ушу олку солку болуп, жардын четинде турган адамдай болуп, мага ибадат кылган адамдар бар дейт да. Мындайча айтканда, бир аз ага проблема келсе эле, ал намазын таштап жиберет. Ал орозосун таштап жиберет. Ал мурун кылып жүргөн садака иштери бар эле, жакшы иштери бар эле, ал элдин алдында жакшы көрүнүп жүрөт эле. Бир аз проблема берсе мене, ал эмне баягындай өзүн таштап жиберет дейт да. Мен ага жакшылык берген болсом, итмаанна бихи дейт. Анын жүрөгү тынч болуп турат дейт. Анын жашоосунда мен бизнесин жүргүзүп, тууган тушкандар баары жайында болуп, бала чакасы орубай жакшы болуп турса эле, жүрөгү тынч болуп, намазын окуп, баягы Кудайга жакындап жүрөт дейт. Ал эми ага мен бир фитна деп коет. Бир аз мындай сыноо бере турган болсом, инкалаба аля важхи, дароо жүзүн менден бурат дейт да. Ошондой адамдарды биз көрүп жүрөбүз көп эле. Баягы иши жүрүп турса, баардыгы жайында болсо, баягы жакшы киши болуп, мечиттерге барат, намаз окуйт, же болбосо жакшы иштерди кылып жүрөт, бирок качан анын иши бир аз башка нукка түшүп кетсе эле, баягы адам жоголот да. Ошо проблеманын үстүнөн проблема болуп, Кудайды дагы унутуп, башка адам болуп түшүп калат. Бул биринчи категорияда. Алла Таала буларды туура эмес жолдо, хасира дунья ва ахират, алардын бул жашоосу дагы, кийинки жашоосу дагы банкрот болду дейт да бул адамдардыкы. Анткени булар Кудай Таала берген нерсени көтөрө албады дейт да. Экинчи категорияда адамдар булар тескериси дейт да. Булар качан кыйынчылык келгенде гана Кудайды эстейт дейт. Ал эми качан буларга Кудай Таала кыйынчылыгын алып салып, анын ордуна тескерисинче жакшылыгын бергенде, жеңилчилигин бергенде Кудайды унутуп жиберет дейт да. Бул тууралуу Алла Таала Куранда "Ва иза массал инсану дур" дейт. Эгерде мен адам баласына бир аз кыйынчылыкты гана сыйпап берип койгон болсом, даана мага дуа кылып баштайт дейт да. Мага бата тилеп баштайт дейт. Би жамбихи каиман ва каидан дейт. Жамбаштап жатып алып дагы деп Куранда ушинтип сүрөт дейт Алла Таала. Отуруп алып дагы, туруп алып дагы Кудайдан, "О Кудай эле Кудай, жардам бер эле, жардам бер" деп баштайт дейт да. Фаламма кашафна анху дейт. Качан мен алардын проблемасын алып салганда, марра кааллам ядуна дейт. Ал мурун дуа кылбагандай, менден жардам сурабагандай унутуп калат дейт да. Баягы адам жок дейт.
Бул адамдарды да Кудай Таала эмне жемелейт да, булар туура эмес жолдогу, мен берген нерсени дагы көтөрө албады дейт да. Бул экинчи категориядан экен. Демек биринчи дагы бул туура эмес жолдо, экинчи дагы туура эмес жолдо дейт. Анан үчүнчү категорияда адамдар бар дейт. Булар кимдер десе, булар жакшылыкта дагы, жаманчылыкта дагы Кудайды эстеген адамдар дейт да. Алла Таала алар тууралуу качан мен аларга жакшылык берген болсом, алар текеберлик кылат дейт да. Качан мен аларга кыйынчылык берген болсом, менден үмүтүн үзүп коет дейт да. Мисалы үчүн көп эле адамдар бар, булар көбүнчө кайдыгер, динден алыс болгон адамдардыкы же капырлардыкы болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн пайгамбардын заманасында Абу Жахил, Абу Лахаб деген пайгамбарга каршы адамдар болгон. Буларга Кудай Таала жакшылыгын берген да. Буларга ден соолук берген, буларга байлык берген, мүлк берген, бала чака берген. Бирок ошону да булар тоң боюндук текеберлик кылып, Кудайдын динин кабыл алган эмес. Бирок качан аларга Аллах Таала ошонун баарын алып сынаганда дагы булар Кудай Таалага үмүтүн үзгөн да такыр элечи. Мисалы үчүн заманбап жашап ала турган болсок, мисалы үчүн атеисттер деле көп, мисалы Кристофер Хитченс деген бир атеист бар эле. Ал өмүр бою ошол атеизм далилдеп өткөн да, Кудай жок деп. Бирок качан ага Кудай Таала рак оорусун берген дагычы, өлөр алдында рак болуп, диагноз болуп, ошондон кайтыш болгон да. Ошол жакшылык бергенде да Кудай тааныган жок, качан ага оору бергенде дагы ошону дагы баягы Кудайдан деп кабыл алып, Кудай кайткан жок да алчы. Ошо өлүп атканда дагы мага Кудайдын бар экендиги далилденген жок деп кетти дейт да. Демек бул эң үчүнчү катмардагы адам, эң начарлар ушулар дейт да. Анан төртүнчү адам бар дейт, булар жакшылык келсе дагы Кудайга шүгүр келтирет, жаманчылык келсе дагы сабыр кылып Кудайга шүгүр келтирет дейт да. Булар боюнча пайгамбар хадисте айтат, ажабан ли амрил муъмин дейт. Момун мусулмандын иштери дейт, ушундай бир таң каларлык дейт да. Ага эгерде бир жакшы нерсе келсе Кудай Таала тараптан дейт, Кудайга шүгүр келтирет дейт. Ошол шүгүр келтирген аны үчүн сооп болуп Кудайдан мээримдүүлүк болот дейт. Качан ага бир проблема келсе, ал сабыр кылат дейт. Ошол сабыр кылганына дагы Кудай Таала сооп берет, ага мээримдүүлүк төгөт дейт да. Демек кандай гана абал болбосун, момун мусулман ошону Кудайдан деп билген болсо, шүгүр келтирүүсү дагы, сабыр кылуусу дагы бир гана Кудайдан деп, Кудайдын ыраазычылыгы үчүн деп ошону өткөзгөн болсо, Алла Таала ошонун эки абалына тең разы болуп, эки абалына тең сооп берет, эки абалына тең жашоосуна мээримдүүлүк берет дейт да. Демек биз төртүнчү категорияда адамдарга кошулуп, мына ушул абалда болушубуз бизден талап кылынат экен да. Ал эми ошол биринчи 4 категориядагы адамдарды айтып кетпедиңизби? Көпчүлүк учурда мисалы айрым адамдар биринчи, экинчи категорияда жүрөт, анан кийин баягы 3-чү категориядагылар деле бар да биздечи, биздин арабызда. Анан ошол 4-чү категорияга кирүүнү ар бир эле мындай мусулман адам каалайт болуш керек да. Ошого кирүү үчүн кандай этаптарды басып өтүш керек, жана башынан эмнелерди өткөрүш керек да. Чындап баягы ошону каалай турган адам болсо, бир тараптан мотивация аркылуу жардам береби, же болбосо окууларга катышыш керекпи, же да бир таасир бере турган жолу кайсы болуп эсептелинет? Албетте, мына ошол кандай гана абал болбосун, Кудай Таалага жакындап, башында сөзүн башында айтып кеткендей, шүгүр келтирип жана сабыр кылуучулардын катарына кошулуш үчүн сиз айткандай бул дароо тез эле кирип кете турган жол эмес да. Албетте мунун жолу кыйын. Алла Таала Куранда мен инсан баласынын жашоосун кыйынчылыкка курадым дейт да. Демек кыйын бул жашоо болгондон кийин ал жолго түшүш кыйын. Бирок Алла Таала Куранда башка бир жеринде ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха дейт. Мен пенде баласы көтөрө албаган сыноону, көтөрө албаган бир кыйынчылыкты берген жокмун дейт да. Көтөрө алган үчүн берип атам дейт. Кандай эле мисалы үчүн 1-класс баланы биз мектепке жөнөтөбөрдө, ага эмне сумка көтөрүп турабыз дагы, мына ошол сумкасына көтөрө ала турган дай гана китептерди беребиз да. Ал көтөрө албай тургандай салынбайт да адатта. Демек адам баласына дагы Алла Таала бир кыйынчылык бергенде көтөрө ала тургандай кылып берет экен да. Башка бир хадисте айткандай пайгамбарыбыз, адам баласына Кудай Таала сыноону берет дейт. Анын үнүн уккусу келген үчүн дейт Кудай Таала. Ошол кандай үнүн уккусу келет десе, о Кудай Таалам, о жараткан Аллахым деген үндү ошол пендесинен Аллах Таала уккусу келип, ошого сыноо берет экен да. Демек бир тескерисинче бир мисал чыгып калат. Кайсыл адамдын жашоосунда бир эч проблема болбосо, эч кандай сыноо келбесе, демек Кудай Тааланын үнүн уккусу келбей аткандыр деген да бир имиш чыгат да. Демек
Алла Таала сага ушундай бир сыноо берди, сен көтөрө ала тургандай кылып берди. Экинчи, Кудай Таала сага жакындаткысы келип атат, жана ошондо сенин үнүңдү уккусу келип атат деген сенин жүрөгүңдө ушундай бир ишеним болгон болсо, же ушундай бир сезим, түшүнүк болгон болсо, сен кандай гана бир проблема, кандай гана түйшүк келбесин, ошого туруштук берген аракетин кыласың да. Бирок ушул түшүнүк сага келбейт, сен качан динге жакындамайынча. Эң чоң мотивация бул ислам дини да. Ислам дини бул адам баласын ошол чоң кыйынчылыктан кутулуп кетүү үчүн, ошол кыйынчылыктан басып кетүү үчүн мотивацияларды берген да. Биз азыр көп учурда психологторго кайрылабыз, тиги кайрылабыз, бу кайрылабыз, бирок алардыкы бая башталуусу сага бир дем күч берүү менен аягы начар болуп бүтүп калат көбүнчө. Кандай? Сен бул жактан өзүң гана чыга аласың, сенин өзүңдүн гана колуңдан келет деп, сенин баардыгын өзүңдүн гана колуңа табыштап коет дагы, Кудайга таянуу дегенди чыгарып салаттыларчы. Ошол себептен ислам экөөнү тең алып кеткен. Өзүңө бекем таянышың керек болот, Кудайдын жардамы менен деп. Мына ошон үчүн биз бул кыйынчылыктан кутулуунун, арылуунун жолу бир гана ислам динине болгон сүңгүп кирүү менен, аны үйрөнүү менен, ислам дининен мотивация алуу менен гана ошол 4-чү категория адамга кире алабыз. Караңыз, пайгамбар айтпайбы, адам баласынын үнүнүн уккусу келгендиги үчүн деп атат. Алла Таала Куранда иннама юаффас-сабирун ажрохум бигойри хисаб дейт. Кимде ким сабыр кылган болсо дейт, мен берген проблемаларга, түйшүктөргө, кыйынчылыктарга сабыр кылган болсо, алардын сооптору эсепсиз дейт Куранда. Мына ушул мотивация эсепсиз дейт да. Кандай эсепсиз десе, муну пайгамбарыбыздын сахабалары мынтип чечмелейт. Абдулла ибн Масуд айтат, мунун мааниси дейт, Алла Таала адам баласына кандайдыр бир кыйынчылык берген болсо, анын сообу эсепсиз дегенде мааниси дейт. Эсепсиз деген кандай? Намаздын эсеби бар, мынча сооп берилет деген, орозонун эсеби бар, мынча сооп берилет деген, дагы баланча садаканыкы сооп бар. Бирок сыноого чыдаган адамдын сообунун эсеби жок дейт Куранда. Кандай десе дейт, сахаба айтат, мисалы үчүн сенин үйүңө 24 саат арыктан суу агып келсе дейт. Ошол суунун агып келүүсүн сен эсепсиз дейсиңби? Эсепсиз дейсиң дейт. Ошол сыяктуу эле дейт. Сага сыноо болуп жаткан учурда сабыр кылсаң, сага Кудайдын жакшылыктары, сооптору 24 саат эсепсиз агып келип турат дейт да. Сен уктап атасың, сооп таап атасың. Тамак ичип атасың, сооп таап атасың. Басып жүрөсүң, сооп таап атасың. Ыйлап атасың, сооп таап атасың. Чыргап атасың, сооп таап атасың. Ушул 24 саатта абалдын баарында сооп таап атасың дейт. Эмне себептен десе, сага келген кыйынчылыктарга Кудайдын ыраазычылыгын сабыр кылган үчүн дейт да. Караңыздар. Алла Таала айтып атат бул жашоодо. Бул жашоодо баардыгы эле бир жакшы болуп кетиш деген эреже жок экен да. Кээ бир адамдар бар, мен намаз окусам эле, же болбосо мен Кудайга жакындасам эле, менин жашоом баары сонун болуп эле, орусча айтканда гладкий болуп эле, эч мага проблема келбеш керек дейт да. Бул туура эмес түшүнүк. Сенин Кудайга жакындасаң дагы проблема келет, жакындабасаң дагы проблема түйшүк келет. Бирок экөөнүн айырмасы кандай десе, Кудайга жакындоо менен келген проблема сенин даражаңды көтөрөт, сага сооп берет, сенин күнөөңдү кечирет дейт. Кудайдан алыстоо менен келген проблема сен даражаңды түшүрөт, сен кыйналасың, депрессия болосуң, бул жашоодон үмүтүңдү үзөсүң дейт да. Демек, Алла Таала Куранда айтат, мен сөзсүз деп баягы экиси менен айтабыз го, биз сөзсүз деп, сөзсүз адам баласын коркута тургандай же корко тургандай кыйынчылык менен сынайм дейт. Ачкачылык менен сынайм дейт. Баягындай үй бүлөсүндө жакындарын алып сынайм дейт. Мал мүлкүн алып банкрот кылып сынайм дейт. Жана мындай кылып оорутуп сынайм дейт. Алла Таала ар бир ушундай түрлөр менен сынайм дейт. Эми дейт, ушулардын баардыгына сабыр кылгандарга вабашири сабирин сүйүнчүлөп кой ey Мухаммад дейт да. Сүйүнчүсү менден болот дейт. Демек, кыямат күнү барганда Кудай тараптан ошол кыйынчылыкка биз канча сооп алдык, канча жакшылык алдыктын белгисин же болбосо сан сапатын Кудай Таала өзүм берем дейт да. Анын санын эч ким билбейт, эсебин билбейт дейт. Баягы сүйүнчүсү менден деп коет го бизде кыргызда. Кандай сүйүнчү берет болду экен деп баягы күтүп каласың да. Кудай Таала ошону мен өзүм берем, күтүп койгула дейт да. Ошон үчүн башка бир хадисте келет, пайгамбар айтат да, ушунда тараза коюлат дейт. Күнөө таразасы, сооп таразасы дейт. Анан баягы шейит кеткен адамды алып келет дейт. Шейит деген ким? Ушу Мекенин эли жерин коргош үчүн өлүп калган, жанын берген аскерлер бар да. Булардын сообу өтө чоң биздин шариятыбызда. Ошол адамды алып келет, аны таразага салышат дейт. Андан кийин баягы чынчыл такыба момун мусулманды алып келет, аны таразага салышат дейт. Бирок жашоосунда ушундай кыйын сыноо болгон адамды алып келет дейт.
ага тараза коюлбайт дейт да пайгамбарыбыз. Эмнеге буга тараза коюлбайт десе, анткени бул жашоодо дейт, бул жашоодо, тирилик жашоосунда ага берилген кыйынчылыктарды сабыр кылып атып, анын күнөөсүнүн баары тазаланып жок болгон дейт да. Ага анын жакшы жаман таразалаш үчүн анын эч кандай жаманчылыгы жок дейт да. Демек мына ушундай мотивация исламда бар экенин биз эмне кылышыбыз керек? Билиш керек экен. Мына ушул нерсенин баарын сен динди үйрөнгөн сайын, динди билген сайын, окуп билген ушулардын баарын уккан сайын, сенин Кудайга болгон ишенимиң артып, сага ушундай мындан да күчтүү бериле турган мотивация жок да. Ушундай ишенимиң күчөгөн сайын, сен Кудай Таала берген кыйынчылыктарга сабыр кылып, Кудайга гана жакындагандан башка жол таппастан алдыга гана кетет экенсиң да. Мына пайгамбарыбыз жашоосунда бүт балдарын баары чачап калды, жакын туугандарын баары өлүп калды, кыздарын баарын тиги ажыраштырып, кудаларын баары алып келип таштап кетти, күйөө балдары келип кайнатасына пайгамбарыбыздын бетине түкүрүп кетишти, өзү төрөлүп өскөн Мекке шаарынан кубалап салышты. Ошонун баарына Кудайдан деп сабыр кылды эле. Кийин Аллах Таала Мединага барып эң жакшы туугандарды таап берди. Аяктан деңгээли даражасы көтөрүлдү. Кайра Меккеге келип Меккени алып берди. Эми дүйнө жүзүндө пайгамбардын аты аталган сайын биз саллаллаху алейхи вассалам салам салават айтып турабыз да. Аюб деген пайгамбар болгон. Ал пайгамбарга 17 жыл, 18 жыл дейт башка алымдар, ооруган да. Оорудан баш чыккан эмес. Бирок ошондо дагы Кудай Таала мага бир кыйынчылык, кичине бир аз эле кыйынчылык келди. Сен гана кечиримдүүсүң деп дуа кылды. Алла шифа берди да. Юнус деген пайгамбар болгон. Аны кит жутуп алган, киттин ичинде калып калды. Ошондо дагы ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Эч сенден чексиз, кемчилиги жок болгон Кудай Таала, сенден башка сыйынууга эч бир объект, зат жок. Мен өзүмө өзүм зулум кылдым, мен өзүмө өзүм күнөө кылдым деп дуа кылган себептен Кудай Таала киттен чыгарып кетти да. Демек, ошол сыноону берди, сабыр кылыш керек. Экинчиси эмнеге сыноо берди? Анткени Кудай Таала сени өзүнө жакындаш үчүн, сенин даражаңды көтөрүш үчүн, күнөөңдү кечиртиш үчүн жана соопту бериш үчүн дейт. Акыркы айта турган сөзүм, ошол Кудайдын алдына барганда, бул жашоодо өмүрү сыноого батпаган, өмүрү сыноо көрбөгөн адамдар, ошол сыноо көрүп, сыноосу себептен күнөөлөрү кечирилип, сооптору берилип, Кудайдын алдында даражасы көтөрүлүп атканда, ошол адамдар аттиң дейт да. Аттиң биз тигил жашоодо ар бир манжаларыбыз же колдорубуз кесилип, ошондон ооруп, кыйналып, ыйлаганыбызда гана ушундай бизге сыноо берилгенде, биз дагы ушул адамдардай болуп жүрөт элек деп аттиң кылышат дейт да. Демек, ушул нерсени адам баласы билсе, жүрөгүндө туюса, демек адам баласы 4-чү категория адамдарга болууга шашылат, умтулат жана аракет кылат. Эми сиз жанагы пайгамбарлардын өзүнө тиешелүү тарыхы жөнүндө айтып кетпедиңизби? Кыскача, ошол бир экөөсүнө токтолсоңуз да, кандай сыноолор берилген, ошонун артынан эми бул жерде деген кыйынчылык келген күндө Кудайга ишеним артып, анан кийин аракет кылуу болуп атпайбы? Ошондо деген жана сиз айткандай болуп, башка жака бурулуп кетпей, кыйынчылык берилди, эмне үчүн мага Кудай берип атат, эмнеге мындай болуп атат деп биз акылга сала беребиз го. Акылга салбастан ошо Кудай берди, ушул сыноону биз көтөрүшүбүз керек деп сабырдуулук аркылуу дагы да Кудайга ишенимин арттырганда жакшы нерселер келет экен да. Ошол себептен ошол айтып көрсөңүз бир-эки тарыхын, пайгамбарлардын тарыхы жөнүндө кандай сыноо келди эле, жана ал сыноонун артынан Кудайга ишеним арттыруу аркылуу кантип кайра даражасы көтөрүлдү эле. Ооба, эгерде буга чейинки айтып өткөн сөздөрүбүздө, эгерде адам баласы ушу Куранды изилдеп, пайгамбардын өмүр баянын изилдеп окуп баштаса эле, өзүнүн жашоосунда берилген суроолорго жооп табат да, мотивация алат. Мисалы үчүн Алла Таала Куранда Ибрахим пайгамбарды айтып өткөн да. Ибрахим пайгамбар ошол жаштайынан эле Кудай Тааланын алдында пендечилик кылып, такыбачылык кылып, моюн сунуп баштаганда эле сыноо берилген да. Кандай сыноо берилген? Ошол коому аны ошол отко ыргытып, отко тирилөй салган аракетин кылышкан да. Себеби анын ата-энеси тең ошол Кудайга сыйынбаган инсандар эле, бирок жаштайынан эле пайгамбар болуп, Кудайга чакырып баштаганда эле, жакшы иш кылып баштаганда Кудай Таала сыноонун аракетин кылып көрдү да. Ошондо баягы отту ушунчалык көп жагышты дейт ошол коом. Адам ошол отко жакындай албай калды дейт да. Демек Ибрахимди кантип ошол отко салабыз дегенде баягындай катапульт ойлоп табышып, катапульттага Ибрахим пайгамбарды жаткызышып, анан ошо менен атканда баягы учуп бар топ отко түшүп калмай болду, баягы кызып күйүп аткан отко. Эми айтайын дегеним, ошол отко Ибрахим пайгамбарды саларда, Ибрахим пайгамбарга асман жердеги толо периштелер келди дейт да.
о Ибрахим деп. Жада калса Жебрейил периште келди дейт. Жебрейил периште бул пайгамбарлар менен Алла Тааланын ортосунда чабарман деп коет, баягындай кабарчы да. Жебрейил периште келди дейт. Ибрахим, Алланын пайгамбары, сизди азыр отко ыргытканы турушат, кандай бизге болгон өтүнүчүңүз бар, жардам берели дейт да. Ошондо Ибрахим пайгамбар хасби Аллаху ва ни'мал вакил деген дуаны айтты дейт. Мына ушул дуаны алымдар айтат, кимге кыйынчылык келгенде айта турган болсо, ошол кыйынчылыктан адамды чыгарат дейт да. Ибрахим пайгамбардын дуасы. Бул дуанын мааниси кандай десе, хасби Аллаху ва ни'мал вакил, мага жалгыз гана жаратуучу Кудай гана жетиштүү. Ал эң сонун, эң чырайлуу өкүл мага жардамчы дейт да. Ошону айтты дагы периштелердин жардамы четке какты дейт да. Башка бир алымдар айтат, мынтип айтты дейт. Жебрейил периштеге, башка периштелерге, силер жаралынгансыңарбы, жаратуучусуңарбы депчи. Периштелер айтты дейт, биз албетте жаралынганбыз деп. Ибрахим пайгамбар айтты дейт, анда мага жаратуучу жетишти депчи. Ошондо баягы катапульта ыргытканда ошол сыртынан от болуп көрүнүп турган проблема, от болуп көрүнүп турган сыноо киргенде салкын жана муздак болот дейт да, оттун ичи. Ибрахим үшүп кетти дейт. Ошондо Алла Таала отко ушундай буйрук берди дейт. От Ибрахимге муздак болбой, сак саламатта салкын бол дегенде, оттун ичи салкын болуп калды, ошонун ичинде жыргап жашады дейт да. Сырттан караган адамдар аны проблемада жүрөт деп ойлоп атышат. Отто күйүп атат деп. Бирок качан ошол отко учуп баратканда, сыноого бараткан учурда Кудай Таалага жалынып, жарбалып, башка бир себептерди четке каккан себептен жада калтса периштелерди, Кудай Таала ошол оттун, ошол проблеманы, сыртта көрүп турган проблеманын ичин ан үчүн рахат ала турган нерсе кылып койду дейт да. Мына ушул Ибрахим пайгамбардын окуясы. Аюп пайгамбардын окуясы. Аюп пайгамбар канча жыл, 10дон ашыкта жыл ал бала чакасы бар болгон дейт. Аялы, үй бүлөсү заңгыраган үйү, ар бир үйүндө эмнелер бар болчу дейт. Бизче айтканда кызматкер служанкалар бар болгон дейт. Баары сонун жашаган дейт. Бирок бир учур келди, балдардын баары чарчап өлө баштады дейт да. Чарчап, биринин аркасынан бири чарчап калды, биринин аркасынан бири чарчап калды. Жашоосу, бизнеси, содасы жүрүшпөй калды. Үйүн сатты, баарын сатты. Ооруп калды да, ден соолугуна Алла Таала ушундай кыйынчылык берип, аягында жалгыз аял экөө эле калды дейт да. Аял экөө ошол бир сарайга окшогон жерде жашап калышты дейт. Аял эртеден кечке барып, баягы өзү байдын аялы болсо да аялына да сыноо келди да. Барып бирөөлөрдүн үйүнө коросун шыпырып, кирин жууп, бир аз тыйын тыпыртап, күйөөсүн Аюп пайгамбарга тамак аш алып келет болчу дейт да. Ошентип 10дон ашык жыл ооруду дейт да. Кээ бир алымдар андан да көп ооруду дейт. Кандай болсо да өтө көп жыл ооруду дейт. Ооругандан кийин Алла Таала аял келет дагы айтат дейт, сизге ушун Алла Таала оору берип атат. Бир дуа кылбайсызбы? Кудайдан жардам сурабайсызбы? Сизге Кудай шыпа берсин деген айтат экен. О, менин жубайым дейт. Кудай бизге канча жыл жакшы жашоо берди дейт. Мынча жыл дейт. А канча жыл мага оору берип атат дейт. Мынча жыл дейт. Демек оорусу бир аз азыраак экен го. Эгер мен азыр сурай турган болсом, адилетсиз болуп калбайлыбы? Чыдай туралы Кудай өзү берет дейт да. Бир күнү ошол келинчеги, аялы, жубайы ошол кызматка кеткенде Аюп пайгамбар ооруп жатканда кыймылдай албай калды дейт. Ушунун баары курт басып кетти денесинин баарын дейт. Ошондо бир гана жүрөгүмдү гана курт баспасын, анткени жүрөк менен Кудай мен сени эстейм деп дуа кылды дейт да. Ошондо Алла Таала Аюп пайгамбарга: Аюп, бүгүн сени сынай турган күнүм бүттү. Сен сыноодон өттүң. Эми бутуңду көтөр дагы жерге чап деди жаткан бойдон. Бутуң көтөрүп жерге чапканда ошол жерден булак атып чыкты дейт да. Ошол булакты ич дегенде ички жана организмдеги нерсенин баары айыкты дейт. Эми жуун дегенде денесинде жаралардын баары айыкты. Баягындай мурунку келбетинде жап-жаш жигит болуп калды дейт да. Жада калса жубайы келип тааныбай калды дейт. Сен кимсиң деп чочуп. Ой, мен Аюпмун, Алла Таала мага шыфа берди деп, аялын дагы ошол нерсе ичирип жуудурганда экөө тең сонун келбеттүү болуп калышты. Кайра Аллах Таала аларга жакшы перзенттерди берди. Кайра бутуна турушту, кайра мурунку жашоого келип калышты дейт да. Демек Аюп пайгамбар мына ушул сыноодон өттү десек болот. Азыр мен жалаң гана негатив оор сыноо айтып атам да. Сыноо негизи жаманга гана болбойт. Ислам динибизде адам баласы оорусу да сыноодо, дени сак болсо да сыноодо. Мени эстейт бекен, эстебейт бекен деп жанагы 4 категориянын ичинде айткандай. Адам бизнесмен болуп жумуш жүрүп атса дагы сыноодо, банкрот болуп калса да сыноодо. Бирөөнү бала чакалы болбой атса да сыноодо, бала чакасын алып атса да сыноодо, ата-энеси бар сыноодо, ата-энеси жок сыноодо. Кандай гана абалда болбосун. Эми Сулайман пайгамбар акыркысы. Сулайман пайгамбар мисалы үчүн кедей болгон эмес, бай болгон. Падыша болгон. Жада калса адамдарды биз көз көрмөгөн жиндерди дагы багындырып турган дейт да. Ошол учурда дагы Сулайман пайгамбарым Кудай Таала мунун баары сен мага бергенсиң. Мунун баары сенин гана мүлкүң, мен бир гана сенин кулуңмун деп дуа кылды дейт да. Качан Сулайман пайгамбар
жада калса ошо кумурскалардын үнүн уга баштады дейт да. Курт кумурскалардын үнүн угуп, алар эмне сүйлөшүп аткандарын байкап баштаганда адамга оюна ушундай келмек да. Мен кыйын болуп бараткан турбаймынбы? Мен деңгээлим көтөрүлүп аткан турбайбы? Мен курт кумурскалы угуп атсам мен ушунчалык болуп кеткен турбаймынбы деп ойломок да. Бирок ошо кумурскалардын үнүн угуп баштаганда дагы Сулайман пайгамбар дуа кылды дейт. Бул Кудайдан берилген мага жакшылык. Азыр Кудай Таала мени ушуну менен сынап атат. Сулайман ушул кумурскалардын үнүн угуп баштаган уже бул жеткен чегине жетти деген сөз да. Демек ушуну менен мени унутат бекен, унутпайт бекен деп сынап атат. Мунун баары Кудайдан. Кудай Таала сен мага бердиң, кайра алып коюшу мүмкүн. Демек бул Алла Таала мага берген жакшылык гана деп дуа кылды дейт. Сулайман пайгамбарды Алла Таала өмүрүн өткөнгө чейин аны кедей кылган жок, бай кылды дейт да. Демек биз кандай гана абал болбосун ушул пайгамбарларды карап ушулардан сабак алышыбыз керек экен да. Эми бул пайгамбар го дей турган болсок, анда Мухаммад саллаллаху алейхи пайгамбардын сахабаларын, жолдошторун караш керек. Алар жөнөкөй адам болушкан. Аларга да кыйынчылык келген, кыйынчылыктан кантип кутулган. Ал боюнча китептер толтура. Сахаба аялдар деген китеп бар, калың жаңы чыкты. Сахаба эркектер деген бар, сахаба балдар деген бар. Ошолорду карашыбыз керек болот. Анан алар эми сахаба пайгамбарларды көргөнгө дей турган болсок, анда такыба момун мусулмандардын өмүр баяны дегендер бар. Баягы пайгамбардын заманынан алыс жашагандардын. Ошолорду карап биз эмне кылышыбыз керек экен? Ориентировка алып, мотивация алып, алар кантип чыккан проблемадан, ошону биз да көрүп, ошентип чыгуу менен аракет кылышыбыз керек экен. А негизинен ушу пайгамбарлардын, сахабалардын баягы тарыхына кайрылып атпайсызбы? Ошолордун өрдөктөрүн алуу үчүн. Биздин жашообузга карай турган болсок, ошол адамдардын канча пайызы ошол нерселерге туруштук бере алат жана андан ары алып кете алат. Себеп дегенде бул инсан деген унутуучу деп айтылат го. Азыркыны азыр, эртеңкини эртең, кече күнү унутуп кала тургандай депчи. Ошол эгерде ошол инсан деген сөзгө таянып алып карай турган болсок. Албетте ооба, инсан деген ошол араб тилиндеги кээ бир аалымдардын айтымы боюнча унутчак деген сөздөн келип чыгат дейт. Анткени инсан баласы эң биринчи Кудай Таала адам баласын бул жашоого алып келиштен мурун адам баласынын рухтарын дейт, арбактарын, жандарын баарын тирилткен дейт дагы. Анан Кудай Таала алардан келишим алган дейт да. Аласту бироббикум, жандар деп баарыбыздын жаныбызды Алла Таала бир жерге чогулткан экен да. Биздин ата бабаларыбыздын жандары баары бир болгон экенбиз. Жандар, аласту бироббикум, мен силердин Кудайыңар, жаратуучуңар эмесминби дегенде, инсандардын баардыгы бала, албетте сен биздин жаратуучусуң деп ушундай моюн сунган экенбиз да. Бирок качан биз бул жашоого төрөлүп келгенден кийин Кудайга берген ал келишимди унутуп калган экенбиз. Ошон үчүн биз унутчак инсан деп коет экен да. Бул биринчиси. Экинчиси, ар бир Кудай берген жакшылыгындагы, жаманчылыгында кээде унутуп калат экенбиз. Демек, пайгамбардын бир хадисин ала турган болсок, адам баласы ката кетирүүчү дейт. Ката кетип калат бизден. Бирок ката кетирүүчүлөрдүн эң жакшысы дейт, тобо келтирүүчүлөр дейт да. Демек биз ката кетүүчүбүз, унутчакпыз деп эле жүрө бериш бир тарап экен. Бирок ошону моюнга алып туруп, анын аркасынан дароо Кудайга тобо келтириш экинчи тарап экен да. Демек эң жакшысы кайсыл десе, ошол унутчак, ката кетирүүчү, бирок ошол ката кетүүсүн дароо мойнуна алган сайын, ошол унутканын дароо эстеген сайын Кудайга тобо келтирген адам жакшыраак дейт да. Демек, бул жашоо болгондон кийин адам ката кетирет, унутат. Бирок Алла Таала эмне дейт? Мен ошону билип туруп мен сага андан аркы жолун айтып атам дейт. Дароо тобо келтир дейт. Тобо деген эмне? Тобо деген бул Кудайга тобо деп эле коебуз, туура. Бирок тобонун дагы шарттары бар дейт да. Биринчиси ошол чоң ката күнөө кылган экендигинди биринчи мойнуңга алуу дейт да. Ооба мен кылдым. О менин себебимден болду. Экинчи ошол күнөөгө, ошол нерсеге кайтып барбоо дейт. Кудайга убада берүү дейт да. Үчүнчүсү анан жакшы иштерди кылып, аракет кылып, ошону жаап жашырып кетүү дейт. Эгер ушул үч нерсе бекем боло турган болсо, анын тобосу Кудай буйрса кабыл болду дейт. Демек, ошонун аркасында адам жүрүш керек экен да. Дайыма өзүн оңдош менен. Анан пайгамбар хадисте айтат, эгерде кайсыл бир инсан албетте унутуп калып, ката кетирип бир жаман жолго түшүп калат, же бир күнөө кылып алышы мүмкүн, же бир жакшы кетип баратып эле Кудай Тааланы бир эсинен чыгарышы мүмкүн дейт. Ошондо бир иш кылган болсо, дароо аркасынан жакшы иш кылсын дейт да. Ошол кылган ишин, ошол жаман ишин, ошол жакшы иши жаап кетет дейт да. Демек, адам баласы ар дайым ошонун үстүндө өзү менен өзү күрөшүүнүн аркасында болуш керек. Ошон үчүн Жунейд ал-Багдади деген чоң аалым айткан, адам баласы өзүнүн кемчилигин, өзүнүн кетирген ката күнөөлөрүн күскүнү карап тургандай, өзүн көрүп тургандай, ар дайым өзүнө гана аракет кылган болсо, өзүн гана оңдош,
өзүң гана тазалаш аракетинде болгон болсо, анда башка адамдардын кемчилигин, күнөөсүн караганга убакыт салбай калат дейт да. Демек ар дайым адам өзүн күскүдөй алып жүрө турган болсо, күнүгө ооба бардыгы эле сонун боло бербейт. Ката кетет, күнөө кетет, унутуп каласың. Ошол эле Кудайга жакын инсандар деле, пайгамбарлар деле ката кетирип алган кээде эсинен чыгып кетишке мүмкүн. Бир нерсе кылып алып, намаз окуп атып пайгамбарыбыз 2 рекет намаз, 4 рекет кылып окуп алган, кээде багымда туктап калып, Билал радыйаллаху анху чогуу намаз окушкан, чоң олия кишилер деле ушундай боло берет бул инсанчылыкта. Бирок эң жакшысы дароо Кудай Таалага кайтыш керек экен да. Ошол нерсе менен жүрө турган болсо, инсан баласы ошонун чыгуу жолунда болот. Кудай Таала абсолюттук эркин зат да, каалаганын кылат. Каалаган адамга жашоосу сонун болот адамга дагы, Кудайды эстеп аткан адамга да проблема болуп берип кое берет. Кудайды эстебеген адамга да жакшылык деле берип кое берет да. Кудай өзү каалаганын кылат. Ошон үчүн эгерде адам баласына сыноо келген болсо, ошону Кудайдан деп кабыл алып, Кудай Таала мени жакындап деп кабыл алып туруп, анан албетте ошонун аркасында өзүн өнүктүргөн болсо, албетте адам баласына руханий жактан өсүш пайда болот. Анан акыркы сөзүм бар. Аламдар мынтип айткан сөзү бар да. Кудай Таалага жакындоо жолу экөө дейт да. Бирөө адам Кудайга жакындайт дейт. Экинчиси Кудай адамга жакындайт дейт да. Адам Кудайга жакындаганы кайсыл десе, ошо намаз окуп, орозо кармап жыл сайын, садакаларды кылып, туугандар менен башын бириктирип, жакшы иштерди кылыш менен Кудайга жакындайт дейт дагы. Экинчиси дейт, Кудай Таала өзү жакындаганы адам баласына сыноо берип дейт да. Кыйынчылык берер менен Кудай ага жакындап келет дейт да. Кудайга жакындап келет дегенде физикалык турда эмес, адам баласындай. Анын сыпаттары, мээримдүүлүгү жакындап келет дейт. Кечиримдүүлүгү. Эми ошонун экөөнүн айырмасы кандай десе, Кудайга жакындаш жолу кээде адам баласы 10 жылдап намаз менен жете турган бир руханий сезим бар. Ошого 10 жылдап жетсе, адам баласы 1 жыл сыноону баштан өткөзүш менен тиги 10 жылга жеткен руханий байлыкка 1 жыл жетип калат экен да. Тазаланып атыпчы. Анткени ар дайым Кудай менен болуп атып. Бирөө мисалы үчүн күнүгө орозо кармап атып, бир руханий даражага жеткен болсо, бир адам баласы ооруп ага жетип калат экен бат элечи. Демек Кудайга жетиш жолу Кудай биринчи келип аткан үчүн ага батыраак болот экен да. Муну менен айтайын дегеним, намаз окубай коюш керек, орозо кармай коюш керек эмес. Эгерде сага бир сыноо берген болсо, Кудай Таала сени эртерээк өссүн, даражаң көтөрүлсүн, руханий абалың өссүн деген белгиси дейт да. Бир алымдын айткан сөзү бар. Мен ушул деңгээлге жеттим дейт. Канча жылдык илим алуу менен, таквачылык кылуу менен эмес дейт. Мен жеткеним себеби 8 ай төшөктө жатып калган оорум менен жеттим дейт да. Ошол учурда Кудай Таала мени тазалады дагы, ошондой руханий абалга жеткизди. Ошол себептен менин дуаларым кабыл болуп, ошол себептен мен Кудайдын алдына жакын болдум деп ойлойм деген да. Саламым сага, я Расулаллах, жүзүң бурмага, я Расулаллах.